акыны чыкты, ал өткөндө келип Жеңиш байке экөө айтышты. Ошол жигит чыгып калды. Ал жигит экөөбүз айтышканда менден 10 жаш улуу экен. Анан башында жакшырдады аябай. Сен ала тоодон ат артып келипсиң, мен аттан түшүп салам берем депчи. Сен аттан түшүп салам берсең, мен дагы сыйылга сый, сыра аякка бал дегендей ошондой алыг алайын деп экөөбүз жакшырдадык. Анан экинчи кайрыгына келгенде эле баштаса эле жерин саткан кыргыздар жердин баркын билеби, элин аткан кыргыздар элдин баркын билеби, тамак ичип көрбөгөн туздун баркын билеби, кыз көрбөгөн кыргыздар кыздын баркын билеби. Тиги Назарбаевдин кызын Акаевдин уулу албады эле, ошону айтып атат да. Ушуларды айтып келип, ошол маалда биздин борбордо 7 күн митинг болгон болчу. 2 ноябрда, 3 ноябрда 2 күн айтыш болду, а 2 ноябрда бизде митинг башталган. Жериңерде митинг пикет болуп атса, силер болсо биякта майрамдап кой, ырдап айтышып жүрөсүңөр деп мен ушинтип деп атат. Антип ырдаган сайын казактын элдери турат, сок талкала жайла депчи. Анан карасам элдин арасында бир да кыргыз көрүнбөйт да, мындайча айтканда. Өзүм ойлондум. Себеби дегенде жердин түбү болсо, Орал болсо, Россия менен чектешкен жер, каяктан кыргыз келмегеле. Анан деп анан мен мынтип жооп бердим. Үнүм каргылданып, аябай капа болуп, буйланып келип, буулугуп кеттим да. Көзүмөн жаш айланып кетти анан. Бир кезде казак калкынын желтоқсаны болгондо, кычыраган суукка далай жаштар тоңгондо, кыргыздар аттанып чыгып сапарга баарысы келген атарга, анда Отар деген жерде. Алдынан тосуп аларды танкалар турган катарда. Качкан эмес кыргыздар автомат менен атаарда. Канчалаган бир боорлор танкага калган тепселип, жылына желтоқсандын айында биз турабыз эскерип. Өткөндүн билин билбейсиң, сен өмүргө кеч келип. Өткөндүн бирин билбейсиң, кыргызда болсо желтоқсан шылдың кылып сүйлөйсүң. Биз аттанып чыкты элек, а сен эмне үчүн чыкпайсың? Жуурканыңды жамынып төшөгүңдө уктайсың деп урдасам. Чынын айтсам, айрым отурган адамдар ыйлашты. Элдер дуулдата мага кол чапты. Ошону менен баргандан кийин байге мен тарапта болду. Жанагы сөздөрүнө дагы жооп бердим. Бак кыз баркын билбейт кыргыз деп кордобоң элдин бардыгын, Акаев менен Назарбаевдин ычкырына байлаба бардык элдин тагдырын. Биз ала тоонун башында силер айгайлап огон соссоңор токтолбой туруп төгөбүз. Бийик жерде туруп алып жеңилбек элек негебиз. Анан кыз баркын билбейт кыргыз дейт, карындашың бар болсо берсең анан көрөбүз деп. Ушунча нерсеге чейин кетип калдык да экөөбүз. Анан ошону менен барып